Өзünüz boşa durun. Ben işte değil. Çekil. İşte onu. Alt. Dokumenti yok. Өзүбүз мен өзүм чыгып жакшына усталар менен жакшына. Сизге жакшына бусу койт ажана. Жакшы местага көчүрүп берем. Туруп туруң мен психто болайын. Мен өзүм балдарым менен көчүрүп берем. Сизге калдыр. İşletken vaktimi yaşadın Ahmet'in Бұл 2022 жылы ижарага алганмын УМСтен. Бүт келишимдерим бар, договорлор бар. УМСтин комиссиянын составын менен алганмын. Бир эмес 2 жолу комиссия түзгөн бул жерге. Булар 34-пункт айтып атпайбы азыр? Biz belirgen ijara жерлерди 34-пункттун негизинде убактысыз жетилекте дагы алабыз деп атпайбы? Мен аны эске алып, комиссиянын чечимин 1 жылга чыгарышат булар. Мен 1 жылга макул эмесмин. Эгер 34-пункттун негизинде бузабыз десеңер, мен бул жерге 5 миллион акча кетиргем, коротком. Кредиттер бар, башка бар. 5 миллион акча кетирем. Аны мен 1 жылдын ичинде кандай бизнес кылбайын, магазинден чыгара албайм. Берсеңер 3 жылга бергиле десем, булар повторный киргизип туруп, мага повторный комиссиянын чечимдерин берип атат. Эгер ишенбесеңер мага мына фактически азыр мына жерден окуп көрсөңөр болот. Мына жерде пайдалануу убактысы 1 жылга деп турат. 1 жылдык мөөнөткө ижара шартында убактылуу пайдаланууга мөөнөтүн узартып берүү үчүн деп турат. А мен буга 34-пунктту эске алып туруп, буга макул болбодум. Мен эгер бул менен курсам, силер 34-пунктуңар менен буну алып коет экенсиңер. Эгер мага гарантия болсо, мен курат элем десем, булар экинчи жолку комиссияны ошол эле УМС чыгарып, мына 3 жылдык мөөнөткө ижара шартында убактылуу пайдаланууга мөөнөтүн узартып берүү үчүн деп берип атат. Мен ошонун негизинде бул курулушту салгам. 5 миллион акча кеткен каражат. Бул жерде 5-6 семья кредитин төлөйт, жамбагат. Ошол эми булардын кылып аткан иш-аракеттери мыйзамсыз. Мен эртең 30 ноябрга облус сотто сот отурумубуз бар. Жогорку, биринчи эмес бул, биринчи сотту булар мен жок, мен өзүм доогер болуп атсам, мен жок сот отурумун өткөзүп коюп атат. А мен обжаловать этип атам облус сотко. Облус сот эртең 30-уна койгон отурумда. Ага карабай эртең сот чечип берсин, 1 күн убакыт калды десем болбой, ушул кадамдарга барып атышат. Мостун алдында Рыспай Абдыкадырова көчөсүндө 24 соттук аренда жерим, 49 жылдык 10 соттук менчик жерим бар эле. Ал жерде иштетип турган кафем бар эле. Бүт эле недостроенный, благоустроенный кафем бар эле. Ошону мамлекетке керек, элге керек, балдарыбызга керек, калкка керек дегенден анан ошол жеримди мамлекет мэриядан, муниципальныйдан бардыгы суранышып, ошол жеримди алмаштыруу жолу менен бергенмин. Ошол жеримдин 24 соттук жеримдин ордуна мына жерден 840 берген. Ана менчик жериме дагы бир жерден берген. Ошол менен мен 2014-жылы берди, 2014-жылы иштете албадым. Азыр эми ошол мен берген жерде FIFA академиясы курулуп, балдарыбыз ушул жерде ойноп атат, калкка пайдасы тийип атат. Бизге калганда эле эми биздин немебизди, менин жеримди же тиги менчик берген жериме да стройкага уруксат бербейт. Коммерческий жумуш жасаганга уруксат бербейт. Анан ошол убакта вице-мэр болуп турган киши менен архитектор айтты, эженин жерин чечип бере албай атабыз. Убактылуу эженин ушул убактылуу жерине уруксат берели, эже ушул жерден тирилигин өткөрүп, нанын таап жеп турсун деп мага ошондой договор менен. Эми азыр туруксуздук болуп аткандыгына байланыштуу мен 21-жылы 5 жылга узартып, комиссионный мэриядан 5 жылга узартып, договорду түздүрүп, анан кийин 22-жылы куруп баштаганмын. Анан булар дагы сезондук деп коет экен, сезондо 6 ай деп эсептейт экен. 6 ай жай жок да биздечи. 6 ай деп эсептеп 6 айга арендалат. Анан эми кичине крытый кылалы деп тиги уруксат алып, 22-жылы баштап 23-жылы ушул бүттүк. Чоң деле здание эмес болду. Эми ошондон бери ушул здание бүттү, башыма бала үйүлдү. Анысы келет, мунусу келет. Бул здание салынгандан баштап эле мына азыркы УМСтеги жана Камал деген бар. Ошол сностун начальниги ошол баштан эле эчтекеден жолу бул бузулат деп жүрүп, акыры эми ошо
мына эч кандай бир жолу неме кылышты, уместе мага эскертүү беришти. Эже келип туруп неме договор түзүп кетиңиз, договоруңуз бүттү деп. Менин түзгөн договорум өзү 21 жылдан 26 жылга чейин түзүлгөн. Анын ортосунда жаңы начальник келген умес Кыстал деген. Кыстал келип туруп эле өзүнчө договор түзүп, мен айткам, комиссионный мени катыштыргыла. Себеби мамлекет мен жеримди чечип бербеген үчүн мен ошого мага жеңилдетүү түрү менен берген бул жерди десем, комиссияга катыштырбастан дагы мага аренда платаны көп чыгарып коюптур. Анан ал деле убактын иштеп эле кетип калды. Бул жерде келип, тиешелүү документтериңизди көргөзүп кетиң. Эгерде ошого тиешелүү документтериңиз туура келбесе, 30-нан кийин биз сноска кылабыз, 3 күн убакыт беребиз деп жазылган экен. Эми бизге 27-синде бардым, ошо аудиторный комиссияда карап атыптыр. Аларга барсам айтты, сиздин жериңиз деди, эч кандай проблема жок экен деди. Салган жерлериңиздин немеси ашыкча чыккан жок деди. Бары жок, жакшы экен деди. Анан азыркы претензиясы булардын мына легкий конструкция эмес, бул капитальный стройка болуп калган деп. Ошонун негизинде. Анан булар бетон куйсаң эле капитальный стройка деп эсептей берет экен. Бул бетон куйбасаң кыйшык жерде ким отурат? Жердин үстүндө эч ким отурбайт да балам. Ана жерге кичине жылуулук кылганбыз, ошон үчүн кичине неме бетонго туураак, калыңыраак болгон. 2010 протокол дейт, 10 протоколго мен кол да койгон эмесмин, договор да түзгөн эмесмин. Бирок ошол протоколдун негизинде мага акча чыгарып атышат азыр буларчы. Мурунку протокол деле действующий, анын үстүнө дагы протокол чыгарып коюшкан. Бул жерде бир эмес эки субъект бар өзүңүздөр көргөндө. Бирөөсү Сансара кафе, анан Жогазын деп мына дүкөндөр иштеткен жерлер. Убагында мына гүлдөрдү Жогазын деген жер действительно күн тартибинен чыгып, келишим негизинде иштеп жүргөн. Аралыгында төлөмдөрүн да төлөп жүргөн. Бирок жанагы келишимде 4-3 пункту бар да. Ошол жерде мамлекетке керек убагында бир тараптуу келишим жокко чыгып, буздурулат дегенчи. Ал жерде шарт түзүп берүү деген жери жок. Бирок биз жанагы адамгерчиликти бийик коюп, ошол учурда бул мына Жогазын иштеткен жаранга дагы шарт түзүп берүү максатында бир жерди даярдап бергенбиз. Тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен ал адамга жаман маалыматтар жетип калып, ал жерге бирөөгө берип калган экен депчи. Ошонун айынан бул адам алгандан баш тартып келбей койгон. Ачык эле. Эми муну да туура түшүнүш керек. Бир тараптуу айтпаш керек да. Анан 31 августка даярдануу боюнча протокол тапшырма чыгып, драмтеатрдын айланасында бүт ушундай коммерциялык субъекттерден тазала жылдыруу иштери протокол тапшырма түшкөн. Ошонун негизинде биз бир нече жолу эскертүүлөрдү бергенбиз. Ошого карабастан бүгүнкү күндө турат да. Азыр деле башка жерге жылдырып берели эмес, башка жерге ушул адам күйбөс үчүн шарт түзүп берели деп атабыз. Бирок кандайдыр бир баягы ишенич кетип калган болушу мүмкүн да эми, жаран, пенде. Ошонун айынан ушундай бир талаш тартыштыктар болуп атат да. Ошого биздин иш алып барып атканыбыз негизи мыйзамдуу. Келишимдер буйруктун негизинде атайын жокко чыккан. Анын снос иштери боюнча милдеттендирилген кызматкерлерге. Бирок тилекке каршы ушул күнгө келдик да. Эми